Ийгилик жарата аласыз деген темада сөз кылабыз. Эмнеге бул теманы тандадым? Анткени көп адамдар ийгилик жараткысы келет, бирок мурунку эски метод менен аракет кылып болбой калып атат да. Мына мисал үчүн, эгерде сизде агрардый убакытта где-то бир 20 жыл мурун сиз эмгекчил болсоңуз, чынчыл болсоңуз, анан бир койгон максатыңызды калтырбай жасай берсеңиз, ийгилик жарата алмаксыз да. Азыркы убакытта стратегия өзгөрүлүп кетти. Эмнеге дегенде, эң биринчи интернет келди, бир аз экономикага кыймыл аракетке таасирин тийгизди. Андан кийин соц тармактар чыгып кетти, дагы экономиканы, жашоону өзгөрттү. Жана азыркы учурда искусственный интеллект деген чыгып калды да. Демек, азыркы заманда кандай кыймыл аракет кылыш керек, ошонун баарын төкпөй чачпай айтып берем. Дегенде эле таанышып баштайлы. Өзүңүздөр кайсы жерден көрүп атасыздар жана атыңыз ким? Ошону жазып кетиңиз. Атыңыз ким жана кайсы шаардан же айылдан көрүп атасыздар? Мен өзүмдү да тааныштыра кетейин. Менин атым Чыңгыз Исмаилов. Азыркы учурда Кыргызстандын китеп дүкөндөрүндө 12ден ашык китептерим сатыкта турат. Өзүм 2012 жылдан бери жеке ишкерлик менен алектенем. Ошол 2012 жылдан баштап азыркы учурга чейин 15 жыл болуп калды. 15 жылдын ичинде кадимкидей бизнес жасоо, элдердин тандоосу, ушунун баары кадимкидей өзгөрдү да. Азыркы заманда мурункудай билимдүү болуш, эмгекчил болуш уже жетишсиз. Анткени сиз билимдүү жана эмгекчил болуп бир кыймыл аракетти жасасаңыздар, сиздер көп болсо бир 6 ай ийгиликтүү иштешиңиз мүмкүн, бирок 6 айдан кийин эле конкуренттер сизди басып жеңип кетет, же болбосо сиздин жасап аткан товар услугаңыз актуалдуулугун жоготуп калышы мүмкүн. Бул видео сакталбай калышы мүмкүн, ошон үчүн бул видеону аягына чейин көрүп, өзүңүздөр жакшы бир колуңуздарга дептер, ручка кармап алып, эң маанилүү жерлерди конспекттеп алыңыз да. Эң биринчи мен сиздерге айтып кетейин. Азыр мисал үчүн биз максат кой деп атпайбызбы? Максат койгондо эң биринчи багытты тандап коюш керек да. Анткени ар бир багытта бүт өзгөрүлүп кетип атат да. Мисал үчүн, эгерде техниканы алсак, техника дегенде илгери мисал үчүн пленочный фотоаппараттар болчу, кодак болчу, андан кийин кнопочный телефондор болчу. Мына ошонун баары азыр жок. Демек, эгерде биз техника багытты алсак, бул жерде замандын талабы өзгөрүлүшү менен бирге өзүң дагы өзгөрүшүң керек да. Эгерде билим берүү тармагын алсак, билим берүү тармагы дагы кадимкидей өнүгүп кетти да. Элдин баары тиги онлайн кантип эле сабак бермегеле, онлайн мен таасир ала албайм, онлайн деген болбогон нерсе деп атты эле. Анан ковид болуп калды да, элдин баары ошол онлайн сабак алганга уже кадимкидей көнүп, азыр көбү даже офлайн сабак берсең да келбей, онлайн барбы деп тандайт да. Демек, ушул жашоонун талабы өзгөргөн сайын сенин жасап аткан ишиң кошо өзгөрүлүш керек да. Мисал үчүн, азыр көбү мага кайрылат да, $5,000 менен, $10,000 менен кандай бизнес жасасам болот деп сурайт да. Анан мен айтам, сен биринчи ал $5-10,000 коротпой туруп, Инстаграмдан бир кандайдыр багытты же товарды, услуганы алып алып, ошону кадимкидей жүргүзүп, раскачивать этишиң керек дагы. Анан лояльный аудитория тапкандан кийин бир нерсени сунуштап көрүшүң керек депчи. Анан баягыдай айтаң, $10,000 бар, кандайдыр бир помещенияны алып, ошо жерге товар алып коюп койсом өтөт деген, это настолько, орусча айтканда, наивно да. То есть бул такыр эле болбогон жумуш. Сен ошол помещенияны арендага аласың, анын ичин товар менен толтурасың, элдер эч нерсе сатып албайт, сен 2-3 айдан кийин кайра жабыласың да. Демек, азыркы бизнес кылуунун, иш кылуунун дагы жолдору такыр өзгөргөн. Ошондуктан эң биринчи мен сиздерге ийгилик жарата аласыз дегенде, туура стратегияны тандагыла деп айтмакчымын да. Стратегия дегенде эмне? Азыр полностью мен негизи кайсы багытты тандайм,
ошол багытта кандай ресурстарым бар? Ресурс дегенде эмнени айта алабыз? Билим, тажрыйба, ошол товар оңой таба аласыз да, то есть поставщиктериңиз бар, же болбосо заводдон түзмө-түз алышыңыз мүмкүн. Же болбосо услуга, кандайдыр бир услуганы аябай жакшы көрсөтө аласыз. Анан дагы 4-5 ошол услуганы жакшы көрсөтө алган адамдар бар да. Эгерде ушул багытыңызда ресурстар болсо, эң биринчиден сиздер ошол товарды сатып албай, помещенияны арендага албай туруп, соц тармактан профилдерди ачып туруп, эксперттүүлүгүңүз менен бөлүшүп баштайсыз да. Мисалы үчүн, эгерде бул машина боюнча, то есть сиз машина алып сатам деп атасыз, же болбосо автосалон ачам деп атасыз. Демек, ошол баракчада машинаны кантип оңдойт, кантип тандаш керек, кайсы машина экономичный, кайсы машина наоборот престижный, кандай машина азыр аябай надежный, ошону кечке эле чыгарып, сүйлөп, бөлүшүп, аудитория топтой бересиз да. Анан сиз 2-3-4 ай эч үзгүлтүксүз ошондон тажабай жүргүзсөңүз ошол соц тармагыңызды, кадимкидей сизге лояльный аудитория пайда болот, хотя бы 2000 адамчы. Анан сиз бирөөгө кайрылып, ушул машинаңды сатып көрөйүн деп туруп, реклама кылып, бүт преимуществолорун жана недостатоктарын ачык айтсаңыз, анан ушундай баага жарашат десеңиздер, албетте ошол 2000 адамдын ичинен бир адам сатып алышы мүмкүн да. Демек, азыр сиз биринчи эгерде ишкерлик жасайм десеңиз, акчаңыздын баарын эле мындай глупо бир товарды сатып алып, анан сатам деп ойлобоңуз да. Биринчи аудитория кетет, анан аудиториядан кийин кандайдыр бир товар же услуга көрсөтөсүз. Вот. Ошон үчүн мен эмнени айтмакчы элем? Убакытты туура пайдаланыш керек да. Мисалы үчүн сиз чоң максат жаратам деп ойлодуңуз, бирок ошол максатка күнүмдүк кадамдар жеткирет да. Сиз ойлобоңуз, өзү эле асмандан чоң болуп, ийгилик түшүп калат, эч кандай андай болбойт. Сиз аябай чоң максатты коюңуз, аябай чоң бир кыялды коюңуз, бирок ошону сиз бөлүктөп карасаңыз, ар бир күнүмдүк сенин тандооң, кыймыл аракетиң чогулуп отуруп, ошол чоң ийгиликке алып келет да. Мисалы үчүн азыр мен көрүп атам, ошо кыздардан сурап чыгып атат да, өздөрү 22-23гө чыккан эле кыздар, анан 30 жаштагы балага турмушка чыкмак белең десе, ой чыкмак эмесмин, ал карып калган деп атат көбүчү. Өздөрү эле 30 жашка чыкса түшүнөт да, көрсө бул 30 жаш эле турбайбы дейт да. Демек, биз жаш кезде убакыт аябай эле көп убакыттан кийин 30га чыгам деп ойлойсуң да. Анан көз ачып жумгуча эле 30га чыгып калган болосуң. Демек, эмнени айткым келип атат? Ошол 30га чыгам, тетиги көп убакыттан кийин деп ойлобош керек дагы. Эгерде жаш болсоңуз, ар бир күнүңүздү ушунчалык баалап, маанилүү кыймыл аракеттерди жасашыңар керек. Анткени жанагы убакытты туура бир пайдаланган, бул кадимкидей жанагы сложный процент сыяктуу да. Чогулуп отуруп, тамчылап отуруп, анан 10 жылдан кийин чоң ийгилик жаралат. Мисалы үчүн өзүмдүн примеримди айтсам, 2008 жылдан баштап китеп жаза баштагам да. 200 экземпляр, 1000 экземпляр болуп, акырындан элге таанылып, 1-2ден өтүп баштаган. Азыркы учурда уже 12 китеп сатылып атат да. Ошондой эле жанагыл видеолорду, пайдалуу видеолорду илгери тетигил 2012 жылдан баштап чыгарыптырмын, бирок өтө мындай өзүнүн убакытысы аябай узун болуп кетчү да. Мисалы үчүн бүгүн видео чыгарсам, анан 3 айдан кийин бир видео чыгарчымын, андан кийин да жарым жылдан кийин бир видео чыгарчымын, ушундай сыяктуу да. Кийин түшүнүп, элге бул керек экен, пайдалуу экен деп тездестен чыгарганга аракет кыла баштадым да. Демек, бир нерсе жазаса, ошону үзгүлтүксүз анан регулярно жазаш керек экен. Мисалы үчүн, сиз бир нерсе жасап баштаганда 10 жылдан кийин кандай даражага жетериңизди өзүңүз билбейсиз да. Бирок сиз бүгүнкү күндү жоготпой, прям бүгүн башташыңар керек да.
Мисал үчүн тил үйрөнөм, чет өлкөгө барып саякаттайм деген бүгүнкү күндөн баштап бир сөз жатташ керек да. Жакшы бир физикалык абалга келем, то есть мындай стройная, подтянутая фигурага келем деген бүгүнкү күндөн баштап физзарядка жасай башташ керек. Ошентип отулуп анан 1 жылдан кийин жакшы бир результатка келет да. Ошондуктан мен силерге эмнени айтмакчымын? Ар бир адам ийгиликке жете алат эгерде бир нерсени тандап туруп тыштабай жасаса. Мына мисал үчүн биздин 5 айлык онлайн курсубуз бар да, анан 5 айлык онлайн курста ар бир сабакта тиги сабактын аягында суроолор бар. Яга кадимкидей мындай жазуу түрүндө письменный видео жооп берип жөнөтүш керек. Менден кайтарым байланыш алыш керек, анан кайра ошого жооп берип сөз алгандан кийинки сабак жөнөтүлөт да, мисал үчүн. Анан даже ошол 5 айлык онлайн курсту көбү аягына чейин чыкпай тажап кетет да. Неге дегенде кадимкидей билим алганда бул мээдеги нейрондук клеткалардын туталышы синапс деп коет да, ошондой жаңы нейрондук түзүлүш, связьтар, синапстар пайда болот. Анан ошол нейрондук связьтагы жаңы связьтар бат эле өчүп калат. Неге? Анткени адам мурунку жашоосуна тарта берет да. Анткени мээде уже туруктуу синапстар бар. Кантип ой жүгүртөсүз, кандай кыймыл аракет кыласыз, кандай адаттарыңыз бар, кандай тамактанасыз, элдер менен кандай мамиле жасайсыз. Мына ушунун баары 35 жашка жеткенде прям цемент болуп калат да. То есть бул ушунчалык прочный связь болуп калат. Вот эми жанагыл жаңы билим алганда, жаңы кыймыл аракет баштаганда кадимкидей жаңы связьтарды четке кагат да. То есть мурунку связьтар бар да, анан жаңы бизге эмне керек бар деп эле адам артка тартыла берет. Ошон үчүн адамдын өзгөрүүсү өтө кыйын. Керек болсо мына акчасын төлөдү, окуп баштады, даже ошондо дагы сабактын аягына чейин чыгаргандар өтө аз да. Мисал үчүн 100% сабакты баштаса, ошонун 20% гана аягына чейин чыгат. Демек, адам аябай жалкоо болот. Адам өзүнүн жалкоолугун жеңгенде гана ийгилик жарата алат. Ошон үчүн Наполеон Хиллдин «Думай и богатей» деген бестселлери бар. Ал 500 ийгиликке жеткен адамдан интервью алып, изилдеп, алардын жүрүм турумун байкап туруп анан китеп жазган. И ошол айтып атпайбы? Если ты бросаешь дело, не достигнув его, то, скорее всего, ты лентяй. Лентяй никогда не победит, а победитель не может быть ленивым. То есть, эгерде бир жумушту баштап аягына чыкпай калсаң, анда сен жалкоо адамсың. Жалкоо адам эч качан ийгилик жаратпайт, а ийгилик жараткан адамдар эч качан жалкоо болбойт деп атат да. Ушул фразаны мен как раз 1-чи курска өтүп атканда окуп калгам. «Думай и богатей» деген китепти. Анан именно ушул фразасы прям кадимкидей мага жүрөгүмө печать баскандай эле тийген да. Ошондон кийин сөз бергем. Эгерде кандайдыр бир алдымда жумуш турса, бир нерсени жазашым керек болсо, бирөө менен сүйлөшүшүм керек болсо, эртеңкиге анаңкыга таштабай дароо жасайм дегем дагы. И кандай жумуш болбосун, дароо жаза баштагам да. Мына ошондон баштап жашоом өзгөрө эле баштады. Анткени көп адам сиздерге идея келет, сиз бир нерсени жазашыңыз керек, бирок сиз жалкоолонуп жасабай коесуз. Анан карасаңыз 10 жыл өтүп кеткен болот, сиз дагы деле ошол абалыңызда жүргөн болосуз да. Ошон үчүн эч качан жалкоолонбой, жазаш керек болсо дароо жазаш керек. Кээ бирөө бар, мисал үчүн, сиздин сабагыңызды мен 2 жыл мурун окуйм деп, анан кийин окуйм деп түртүп унутуп калгам. Анан 2 жыл өттү, жашоомдо эч кандай өзгөрүү болбоптур. Андан көрө ошондо чыгынып окуп алганда, мына 2 жылдан кийин азыр жакшы бир ийгиликтерге жетип калмак экенмин деп өкүнгөндөр дагы бар да. Ошон үчүн маанилүү кыймыл аракетти, маанилүү тандоону эч качан анаңкыга жылдырбаш керек, бурбаш керек. Бүт сиздин ийгилигиңиз өзүңүздүн да колунда да. Азыр сиздерге адам кандай мамиле жасап атат, азыр кандай салмактасыз, кандай жумушта иштеп, канча айлык алып атасыз. Мына ушунун баары сиздин гана жыйынтыгыңыз,
сиздин гана тандооңуз, сиздин гана кыймыл аракет жасаганыңыздын аркасынан жаралган. Аны сиз анан тигил нерседен болуп калды, бул нерседен болуп калды дегенде эч качан түбүнө жетпейсиз. На самом деле эң маанилүү причина, себеп бул өзүңүздүн тандооңуз жана өзүңүздүн жалкоолугуңуз. Ошон үчүн урматтуу мекендештер, билим алууну эч качан токтотпош керек, китеп окууну эч качан токтотпош керек. Анан маанилүү кыймыл аракет жасаш керек болсо, маанилүү кыймыл аракетти ананкыга эртеңкиге түртүп салбай, дароо жасашыңар керек. Анда эмес, урматтуу мекендештер, эгерде суроолоруңуздар болсо берип алыңыздар. Мен сиздерге бир аз жарнама айта кетейин. Азыркы учурда биз үй салып берип атабыз. Бул Канттан Сокулукка чейин Бишкектин тегерегинде жериңиз бар, бирок үй сала албай жүрсөңүз, биз сизге рассрочкага үй куруп бере алабыз. Баштапкы төлөм болушу 35%, то есть 35% башында бересиз. Биз сизди 4-5 айдын ичинде эле үйдү салып беребиз. Калган акчаны сиз 25 айга 5% бөлүп төлөсөңүз болот. Бизде эч кандай процент деген да жок, анан залог деген дагы жок да. Сиздин жериңиз болуш керек, кызыл китебиңиз болуш керек, анан все, мен даярмын. Мына 35%-ын азыр бере алам, калган акчаны 25 айга бөлүп төлөй алам десеңиздер, анда сиздер үчүн эшик ачык. Биздин офис Бишкек шаарында Фатьянова 170А Горький менен кесилишет. Жана сабактар жөнүндө да айта кеттим. Менин уникалдуу 2008-жылдан баштап элдерге сабак берген, иштеген, ойлонгон, изилдөө жүргүзгөн сабактарым жанагы 5 айлык онлайн курс болуп жазылган. Ошону дагы сиздер алып окусаңыздар болот. Анда эмесе, ошо ийгилик жаратканда, ийгилик жаратам деп атпайсызбы? Ийгилик деген жоопкерчилик деген сөзгө барабар да. То есть канчалык чоң жоопкерчилик өзүң ала алсаң, канчалык чоң жоопкерчиликти өз мойнуңа илип, ошол жоопкерчиликти алып көтөрө билсең, анда ошончолук чоңураак ийгилик жаратасың да. Анан сага эч качан бирөө жоопкерчилик бербейт. Мына сен жоопкерчиликке даярсың, мен бул жоопкерчиликти кыл деп айтпайт да. Сиз ал жоопкерчиликти барып өзүңүз алышыңыз керек. Мен моуну жасай алам, мен моуну кыла алам, мен моуну жасайм деп туруп, анан барып туруп ошо жоопкерчиликти аласыз. Мына өзүңүздөр карап көрсөңүздөр, эмне үчүн айлыкта иштеген адамдын алган маянасы өтө аз. Анткени айлыкта иштеген адам чоң жоопкерчилик албайт. Эгерде компания банкрот болсо, же болбосо ошол заведенияга кардар келип ууланып калса, жана иштеп аткан, айлыкка иштеп аткан адам просто чемоданын чогултуп туруп кетет, башка жумушка кирип кетет. А жоопкерчиликти ким көтөрүп атат? Жеке ишкер көтөрүп атат, ошол бизнесмен көтөрүп атат да. Ошол бүт карыздарды төлөш керек, ошол заведениянын бүт ордоруна келиш керек, элдерге айлык таратып, өзү эчтекеси жок отуруп калат да. Ошон үчүн канчалык жанагы чоң жумуш жасаган адамдын баары чоң жоопкерчилик ала билген адамдар да. Анан жоопкерчиликтен качып жүргөн адамдар баардыгы ийгиликсиз адам. Канчалык сиз жоопкерчиликтен качсаңыз, ошончолук сиз алсыз болосуз. Эгерде сиз биринчи азыраак жоопкерчиликти алып, андан кийин кадам баскан сайын чоңураак жоопкерчиликти алып, ошону аткарып аягына чейин чыгара билсеңиздер, ошончолук өзүңүздөр өсөсүздөр. Ошондуктан эгерде сиздер жоопкерчиликтен, проблемадан качып жүргөн адам болсоңуздар, анда сиз чоң ийгилик жарата албай каласыз. Канчалык деңгээлде сиз жоопкерчилик, проблемадан качпай, ошону чече билип, аягына чейин жеткирген адам болсоңуздар, ошончолук тез өсөсүз да. Ошондуктан бардыгыңыздарга кааларым, жоопкерчиликтен качпай, чече билип, билим алып, ошол жоопкерчиликти чечиш үчүн билим керек да. Канчалык телевизор көргөндүн ордуна, кино сериалдын ордуна китеп окусаңыздар, ошончолук жоопкерчилик ала билесиздер. Анда эмесе бардыгыңыздарга бекемден соолук каалайм.
Эгерде ушул видео пайдалуу болсо, мен сактап коем, бөлүшүп коюңуздар. Жана сиздер ийгилик жаратканыңыздарга мен дагы абдан чоң каалоолорум бар. Анткени ар бир адам өсүп ийгиликтүү болсо, ошончолук биздин калк ийгиликтүү болуп, өлкөбүз дагы күчтүү болот. Бардыгыңыздар менен кийинки жолугушууга чейин сак саламатта болуңуздар деп, Чыңгыз Исмаилов.